14-сентябрь. Кудай бардык кем карчыбызды толуктайт. Менин Кудайым силердин бардык кем карчыңарды Машаяк Ыйса аркылуу өзүнүн даңктуу байлыгы менен толуктайт. Филиппиялыктар 4-бөлүм 19-аят. Филиппиялыктар 4-бөлүм 6-аятта Павыл: эч нерсе тууралуу кам санабагыла. Ар дайым сыйынганда жана жалынганда каалооңорду ыраазычылык билдирүү менен Кудайга айткыла дейт. Андан соң кийинчерээк ушул эле бөлүмдүн 19-аятында келечектеги ырайымга тиешелүү болгон жана ар кандай түйшүктөн бошоткон убаданы берет. Менин Кудайым силердин бардык кем карчыңарды Машаяк Ыйса аркылуу өзүнүн даңктуу байлыгы менен толуктайт. Эгерде биз келечектеги ырайымдын убадасына бекем ишенип жашасак, жүрөгүбүздө кам саноого орун калбайт. Кудайдын даңктуу байлыгы түгөнгүс. Ал чындап эле биздин келечегибиз үчүн кам санашыбызды каалабайт. Бул үчүн биз Павылдын сунуш кылган ыкмасын колдонуп, ишенбестик же кабатырланууга каршы келечектеги ырайымдын убадалары менен күрөшүшүбүз керек. Мен өзүм кандайдыр бир тобокелдүү иш же жолугушуу жөнүндө кабатырланганымда, дайыма өзүм эң көп колдонгон убадалардын бири болгон Ышая 41-бөлүм 10-аяттын жардамы менен ишенбестикке каршы күрөшөм. Америкадан Германияга 3 жылга кетип жаткан күнү атам алыстан коңгуроо кылып, аталган убаданы эсиме салган. 3 жыл бою өтө катуу кабатырланган маалдарда ушул убаданы 500 жолу өзүмө эстетсем керек. Коркпо, анткени мен сени мененмин. Үрөйүңдү учурба, анткени мен сенин Кудайыңмын. Мен сени бекемдейм, сага жардам берем. Мен сени өзүмдүн адилеттигимдин оң колу менен колдойм. Кам саноого каршы Ышая 41-бөлүм 10-аяттагы ушул убаданы колдонуп, ушунчалык көп жолу күрөшкөндүктөн жүрөгүмдө эч тынчсыздануу жок кездерде да оюмда ушул убада акырын жаңырып турган сыйт.